Урматтуу көрөрмандар, мына атайын биздин көкбөрүчүн курама командасынын жетекчилери менен отурабыз. Өзүңөр билгендей айтымал кыргыз элине таандык болгон Жыргалбек Саматов деген биздин кыргыз кулунунун астында отурабыз. Жыргалбек мырза, айтып койсоңор, мына ушул алыстан артып 2 сутка келипсиңер Астанага чейин. Казак элин негизи тооз алышы кандай болду? Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, күйөрмандар, кыргыз элинин патриоттору, сизге дагы чоң рахмат. Ошончо жерден жол артып келип биз менен маектешип кетейин дегениңизге. Эми бүт бардыгын ала турган болсок, казак боордош туугандарыбыз, биздин кошуна эл, кошуна мамлекетибиз, биз ошол курама команданы чыгаргандан баштап эле, границадан баштап бул Астана шаарына чейин бизди аябай границадан тосуп алып, аябай жакшы сопровождать этип алып келишти Астана шаарына чейин. Алып келип бул жакта биздин достор бар эле, алар менен суранып биз ипподромдо эмес, биз башка жерде турабыз азыр. Башка жерде биздин аттар, биздин балбандар, ошол атты караган инсандар бар жогу ипподромдо эмес, бирок башка бир достордун, тааныштардын сарайында турат. Шарт аябай жакшы, ичинде кондиционер, видео камераларынан бери бар, аттар турган жерде. Балдар жашап аткан жерлери дагы аябай шарттары жакшы. Бирок балдарга 20-сынан баштап ошол дүйнөлүк биринчи чемпионатты өткөзүп аткан тарап, то есть Казакстан мамлекетиндеги ошо уюштуруучу тараптан 20-сынан баштап ошол бүт 11 мамлекеттен катышуучулар келди. Ошо катышуучулар келгендердин бар жогун бүтүн бир жерге алып келип, бир гостиницада ошол целях безопасности бир жерге жайгаштырган. Ошол жерде азыр биздин команда жашап атат, ошол жерде турат. Демек шарттар жакшы десек болот. Шарттары жакшы эле, эми сөзсүз түрдө билесиздер, мындай чоң деңгээлде өткөзөм дегенде анча мынча кемчилдиктери бар, бирок аларды айтпаганда бар жогун бир мындай баа бере турган болсок, баардыгы эле жакшы. Биринчи эле күнү ушул моңголдо туугандар менен таймашта мындай айтканда көптөгөн түшүнбөстүктөр болуп кетип, кыргыз элинде ушундай айтканда суроолор пайда болду. Атайын эле ушул кыргыз көкбөрүчүлөрүн оюнга киргизбеш же уттуруш үчүн деген болуп жаткан кадамдар болуп жатат деген ойлор көп эле жаралды да. Ошого сиздин оюңуз кандай? Така боюнча мисалы. Эми жанагындай бизде өзүңүздөр жакшы билесиздер, элибизде айтат го, шамал болбосо дарак кыймылдабайт деп. Кудду ошондой эле элибиздер дагы биздин бүт эле ошол көрүп аткандар, угуп аткандар, күйөрмандар бардыгы дагы мындай примерно мындай айтканда көрөгөч да. Ал нерсенин бар жогу чындап эле ошондой башында ошондой жумуштар болуп кетти. Биздин ошол такаларыбызга асылып, анан эптеп ар кандай бир моменттер менен кыргыз мамлекетинин чакырып койдук эле, көчмөндөрдөн кийин бизге келбесе керек деген ой болду же кандай болду, эми аны айта албайм, бирок бул жеке өзүмдүн мындай көз карашымда ошол бизди келбейт дегендей эле мындай ой болгон окшойт да. Анан биз келгенден кийин ошо ар кандай маселелер көтөрүлүп, иши кылса бир аз ошол судейский составтан, мандатный комиссиядан бир аз ошо маселелер болду. Анан эми оюнду деле өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына канча күндөн бери кудду ошондой эле биздин, например, ошол көчмөндөр оюнуна барганда Манас Ниязовду аябай грубый ошибка, грубый нарушение кылды. Ал сиздер эч кандай чара көрбөй койдуңуздар дейт. Мына бүгүн эле өзүңүздөргө маалым көрдүңүздөр, видеолор ошол чыгып соц тармактарда жүрөт. Манас Ниязовдон дагы страшныйра кылып уруп биздин балабызды жыкты, бирок Кудайга шүгүр, билесиздер, кыргыздын каны бар, шамдагай жигиттер, ошондуктан мындай катуу жаракат албастан, бирок өзүнүн дагы артынан бирөөсү келип төбөлөп кетейин дегенде дагы өзү шамдагайлыгынан кача калып ошол жерде калды. Бирок эч кандай бир удаление кылып же бир наказание берип же болбосо бир убакытка бир мындай оюндан четтеткен жок да. Ошол эле ойдон кайрадан эле толук курамы менен ойноп атышты. Бул деген эмнени билгизет? Бул деген ошол
Монгол мамлекетине ойногондордун фамилияларын көрсөңүздөр деле биз деле мындай таанып көрүп жүргөн эле жигиттер ушу Монголия мамлекетинин атынан ошол бүгүнкү биринчи дүйнөлүк көкпар чемпионатында Астанада болуп аткан жерде X17-ге карата ошол жерде ойноп атканын бар жогубуз эле көрүп билип турабыз. Бирок протест жазганга же болбосо бир кандайдыр бир мындай жолдорго барганга эч кандай жолу жок экен. Эмне дегенде биз бар жогубуз билебиз. Дүйнөлүк чемпионаттар өтүп атканда кайсыл мамлекеттен келген болсо, ошол мамлекеттин жараны болуш керек. Ошондуктан булардын бар жогун мен өзүм лично биздин ошол начальник командаларыбыз болуп бар жогубуз барып текшердик. Текшергенибизде чыныгы Монголия мамлекетинин паспорттору менен катышып атышат. Бирок ал канчалык деңгээлде ал монгол мамлекетинин жарандыгын алышкан, аны эми башка органдарга. Эми ал уюштуруучуларга суроо дегендей да. Жыргалбек мырза, айтсаңар, мына башында эле ошо кыргыз элине ушундай суроолор таралды да. Көптөгөн ушул көкпар чемпионаты көк бөрүдөн көп нерсени айырмаланат. Мисалы, ошол эле тайказан, ошол эле жана 5 мүнөттүк удаление да, мисалычы. Буга чейин 2-3 мүнөттүк болсо, азыр 5 мүнөттүк деп. Ушул мындай айтканда атайын жасалган, чыгарылган эрежелер эмеспи, же бул спорттук маанайда, практикада мындай айтканда кабыл алынуучу эле мындай стандарттык нерселерби? Эми сиз туура эле баамдапсыз. Бул жерде чыныгы көк бөрү менен көкпардын айырмалары бир топ эле. Мисалы, ошол эле ойной турган аянтчасын ала турган болсо, бул жерде узундугунан дагы ширина длиналары иши кылса биздикинен айырмаланат. Андан сырткары буларда тайказан жок, жерге круг кылып койгон, ошол кругка алып барып таштамай кылган айырмалары да эми бул. Дагы бир айырмасы болсо, бул байракты алып барып коюп, ошол кругтун жанына канча тиги упай өзүңдүн кругуңа алып келип саласың, канча упай өзүңдүн кругуңа алып келип салсаң, көп упай топтосоң, ошондон жеңишке жетесиң. Айырмаларынын бири да. Андан сырткары эми билесиздер, өзү бизде серке чабылат, эчки текелер. Буларда муляж менен оюн болуп атат. Ушундай эрежелери өзгөрүлгөн. Дагы туура бир баамдапсыз, ошол бизде мисалы бул канчалык оюнчу нарушение кылган болсо, эреже бузган болсо, ошонусуна карап туруп убакыт каралат. Бирок буларда ошол положенияда жазылгандай 2 мүнөттөн оюн бүткөнгө чейин удаление кылган. Же болбосо ошол чемпионатта чемпионат бүткөнгө чейин удалениега чейин, оюндан четтетилгенге чейин эрежелерине жазылган. Бирок 2 мүнөткө биз көргөн жокпуз. Чыгарганда эле ошо 5 мүнөттөн баштап удаление. Бул жарым тайм. Бул деген Аябай көп. ойноп атканда эми жарым тайм эмес, бир таймда 20 мүнөт болот. Ошонун 4төн 1 бөлүгү. 4төн 1 бөлүгүндө 5 мүнөт удалениега чыгарып коюп, 3 оюнчудан кылып атат. Андан сырткары ошол булардын ошол правиласына, эрежесине такала турган болсок, ошо эрежесинде булардыкы башынан аягына чейин ошол кандайдыр бир чемпионатта, азыркы чемпионат болуп атканда, же болбосо жана может мындан башка дагы бир оюндарында ушундай эреже менен кетишеби, же калабы, аны дагы биз билбейт экенбиз. Бирок именно бул биринчи дүйнөлүк чемпионат өтүп атканда ошол жерде тиги оюндун аягына чейин оюндан четтетип кое турган кылып шарттарын, положенияларын жазган. Анан эми азыр жана Кудай сактасын деп турабыз. Ушул Жыргал мырза, айтсаңыз, эми биздин ушул аттарыбыздын деңгээли кандай? Азыркы учурда оюнга даярдыгы кандай? Финалга чейин жетеби, жана финалда ушул аттар менен уталабызбы? Кудай буйруса эми өзүңүздөр билесиздер, жанагындай мен көз ачыктык кылбайм, бирок ниет, тилек, ой, максат бар. Мына өзүңүздөргө маалым, биз 2 айга жакын сбор өткөзүп, Ысык көл областында, көлдүн жээгинде
биздин балдар ошол жерде машыгып, ошол жерде тренировка кылышып, аттар дагы ошол жерде болуп тренировка кылып анан бул жака келдик. Эң мыкты деген тандалган оюнчулар келди. Азыркы күндөгү состояниясын аттардыкын, балдардыкын ала турган болсок, өзүңүз дагы учурашып көрсөңүз керек. Биздин аттарыбыз дагы, балдарыбыз дагы Кудайга шүгүр мыкты. Бар жогу жеңишке жетебиз. Бар жогу Кудай буйруса, бардыгы Кудайдын колунда. Бирок биздин тилек ой максатыбыз ушул биринчи дүйнөлүк чемпионатта, Казакстанда өтүп аткан чемпионатта биринчи орунду ээлейбиз деген жакшы үмүт тилектерибиз бар. Бирок ошондой эле менен башка келген мамлекеттин командаларын дагы аябай сыйлайм. Өткөзүп аткан мамлекеттин дагы ойлорун, пикирлерин дагы сыйлайм. Өзүңүздөргө маалым. Ар бир солдат генерал болгусу келет дегендей, орусча айткандай. Ошондой эле ар бир оюнчу же болбосо ар бир мамлекет өзүнүн балдарын жөнөтүп атканда, ошол балдары бул жака келиатканда биз чемпион болобуз, биз утабыз, биз биринчи орунду алабыз деп келет. Бирок оюндун өтүп атканына экинчи күн бүгүн бүттү. Өзүңүздөр көрүп турасыздар кандай болуп атканын. Ошол жагынан мындай ала турган болсок, карай турган болсок, Кудайга шүгүр, биздин балдарыбыз дагы, аттарыбыз дагы бар жогу командабызда өзүбүз ушул үстүндө турган, команданын үстүндө турган инсандарыбыз да, ошо Кыргызстанда күйөрмандарыбыз дагы, бул жерде жүргөн мигранттарыбыз дагы бар жогубуздун эле үмүтүбүз, оюбуз. Кудайым буйруп насип кылса, ошол биринчи орунду ээлеп, анан өзүбүздүн мамлекетибизге барабыз деген аябай чоң үмүтүбүз бар. И ошондой настройлорубуз дагы ошондой. Эми баарыбыз деле биз деле ошол атайын Бишкектен жол тартып келдик, ушул жерге көйгөктөп. Биздин эле ой максатыбыз ошол. Кыргыз элимдин көкбөрүчүлөрү утуп, кыргыз элиме мындай айтканда чоң казактан кайтканда эле жеңиш менен кайтып келсин деп. Ошого өзүңөр эми Кыргызстанга өзүңөр каалооңор айтып койсоңор. Мен эми Кыргыз элиме, Кыргыз мамлекетиме, ошол жердеги бүт Кыргыз элибиздин күйөрмандары, биздин күйөрмандарыбызга, бүт көп улуттук Кыргыз элиме ушул Астана шаарынан, Казак Республикасынан ошо биринчи дүйнөлүк чемпионат өтүп аткан жерден ысык чоң салам айтам. Кудай буйруп насип кылса, сиздер бар жоңуздар бизге күч, дем берип турсаңыздар, ойлойм сөзсүз биз эң алдыңкы орундарды багындырып, байрагыбызды бийик көтөрүп, Кыргыз элибизге ушу чоң ийгиликтерди алып келебиз деп аябай мындай каалоодобуз. Ошондуктан Кыргыз мамлекетибиздеги жашап аткан көп улуттарга, Кыргыз элибизге бар жогуна чоң ысык салам. Силерге да ийгилик. Урматтуу көрөрмандар, Кыргыз элимдин Көкбөр Федерациянын вице-президенти Жыргалбек Саматовдун өзүнүн каалоолорун жана тилектерин, ойлорун уктуңуздар. Силерге ийгилик. Манас атам колдосун. Алла таалам колдосун.